Борбор калаада көбүнчө санитардык нормаларды, коомдук тамактануу жайлары, кафе, ресторандар бузуп, массалык иш-чараларды, Куран окутууларды өткөрүп жатышат. Мындан улам Бишкек шаарынын мэриясы шаардыктардын коопсуздугу үчүн санитардык нормаларды бузгандар менен күрөшүүнү улантууда. Санитардык рейдтер, акимиаттар, санитардык экологиялык инспекциясы жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору тарабынан өткөрүлүп, коомдук тамактануу жайлары текшерилип жатат. Кечээ Сыйордой рестораны белгиленген чектөөгө карабай той өткөрүп жатканы мобилдик топтун кезектеги рейтинде аныкталды. 10-сентябрда ушул эле тойканада санитардык нормалар бузулганы катталган. Анда 100 кишинин катышуусунда Куран окутулгандыктан 3000 сом айып пул салынган болчу. Сыйордо тойканасы сыртынан жабык болуп, терезелери өчүк болуп турган, бирок арткы эшиктеринен биз кирип барганга байланыштуу той ичинде той болуп атканына күбө болдук. Bunday тойканалар жашыруун иштеп аткандар көп болуп атат, бирок биз аларды мыйзам чегинде токтотконго жана ушу коронавирус инфекциясы жайылбоонун алдын алуу боюнча иш-аракеттер жүргүзүп атабыз. Жеке жактарга 3000 сомдон, юридикалык жактарга 13 миңге чейин айып пул салынат. Эгер санитардык нормаларды бузгандыгы такталса. Ошондой эле Риксас ресторанында да нормалар сакталган эмес. Мындагы үлпөт тоюна 120 конок чакырылган. Рейдтин жүрүшүндө материалдар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Эми юридикалык баа сот тарабынан берилет. Сиздерге 2 жол, 3 жол келип атабыз, уже эскер кечеле үстүбүздө текшерүү материал эркекке түшкөн, Проведена рейдовая проверка совместно с ЦГСН города Бишкек. Бул ирет текшерүүнүн жүрүшүндө тойканада санитардык нормалар сакталбагандыгына байланыштуу материал Октябрь районунун ички иштер башкармалыгы тарабынан юридикалык баа берүү үчүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Мындан аркысы эми ишти сот карап, тойкана ээсин жазалоо чаралары боюнча чечим чыгарат. Коомдук тамактануу жайларында эң көп дегенде 50 конок болушу керек. Бирок дагы деле болсо нормаларга баш ийбегендер четтен табылат. Бирөөнүкү 60 болот, 70 көрөт, алыш бериши кыргыздар көп берип турган, ошо менен эле кичине эмеден баягы өтүп кетип атабыз. Бирок азыр бизде санитардык норма баары тең сохранение, баягы кире бергенде температурасын ченейбиз. Келгенде мисалы үчүн 50 кишилик банкет болсо 50 кишинин тең адресин биз бере алабыз. Айта кетсек, баш каладагы эпидемиологиялык курч-кырдаалга байланыштуу жарандык коргонуу комиссиясынын башчысы вице-мэр Азиз Алымкуловдун коомдук тамактануу жайлардын ишин көзөмөлдөөнү күчөтүү боюнча буйругу чыкты. Аталган буйрукка ылайык бул багытта коомдук тамактануучу жайлар менен кошо кафе, ресторандарда катуу көзөмөлгө алынат. Биринчи эреже бузууга айып салынып, эскертүү берилет. Бул көрүнүш дагы кайталанса, айып пулдан тышкары кылмыш иши козголот. Ошондой эле азыркы учурда клубдар менен көңүл ачуу борборлордун иштешине азырынча уруксаат бериле элек. Түнкү рейд учурунда айрым компьютердик клубдардын иштеп жатканына күбө болдук. Адистер тарабынан протокол толтурулуп, мыйзам бузган интернет клубдары жабылды. В ходе рейдовых мероприятий по Октябрьскому району было выявлено ряд нарушений со стороны COVID-19 инфекциясынын жайылуусун алдын алууга каралган чараларды компьютердик клубдарда бузуп жатканы аныкталды. Мындай учурлардын бири Олимп компьютердик оюн клубунда катталып, 3000 сом айып салынды. Белгилей кетсек, Бишкекте интернет-клубдардын иштөөсүнө белгисиз мөөнөткө чейин тыюу салынган. Талаптарды бузгандарга мыйзам чегинде чаралар көрүлөт. 11-сентябрда Борбор кала боюнча ондогон жайлар текшерилип, санитардык эрежелерди бузган 8 жай аныкталды. Бүгүнкү күндө муниципалитет шаардыктарды элдин ден соолугу үчүн мааракелерди жана ар кандай иш-чараларды өткөрүүдөн карманууга чакырат. Бул чектөөлөр Бишкектеги эпидемиологиялык абал жакшырып, атайын буйрук чыкканга чейин уланат. Мээрим Дүйшөналиева, Жантай Макенов, Пирамида.